мага айтты, Токтосун Белекович, биздин аппараттын жаңы жетекчиси. Мына ушундай маселелер болуп атат. Элдин алдына чыгып бир-эки ооз маалымат берип койбойсузбу? Себеп кечеки Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин биз түшүнбөй калдык дегендей да. Мына ушундай эле Ноокат районунда ушундай маселе болуп атыптыр, Өзгөн районунда ушундай маселе, Нарында ушундай маселе, Ош шаарында ушундай маселе болуп атат. Чынын айтканда кечээ моундай жыйынтыктарында жакшы угулбады. Кечке чейин болду, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бир сөз менен айтканда, жанакы бизге арыз берген жигиттин талабын Борбордук шайлоо комиссиясы аткарган жок. Алардын талабы эмне болду? Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын каттабоо жөнүндө арызын жазды. Борбордук шайлоо комиссиясы аны карап чыгып, ал маселеге мына Ишенбай Дүйшөнбеевичтин кече сүйлөгөн сөзүн уктуңуздарбы, көрдүңүздөрбү? Мына ошол кодексти иштеп чыккан кишилердин бири ушул Ишенбай Дүйшөнбеевич. Мындайча айтканда, мыйзам толук сакталды. Биз Кудай буйрса шайлоого баратабыз. Биз шайлоого баратабыз. Өзү Кыргыз конституциясы боюнча, мыйзамдары боюнча кайсы партиялар депутат болот, кайсы кишилер депутат болот, аны Борбордук шайлоо комиссиясы дагы эмес, саясий партиялар дагы эмес, соттор дагы эмес, Кыргыз эли чечиш керек. Ким депутат болот, муну Кыргыз эли чечиш керек. Бирок ушундай процедуралар жазылган экен, тилекке каршы бир топ биздин убактыбызды алды, нервибизди алды, ар кандай маселе болду. Турсунбай Бакир уулу боюнча мен ал кишини өзүм чакырдым эле. Мен уктум, соңку 5 жылдан бери эч жерде жок. Бир аз ооруп, кыйналып, үйдө жатат дегенден мындай бир арабызга кошуп, кичине алаксып, жакшылык, тек гана жакшылык ниет менен, жакшылык үмүт менен. Эми кандай маселелерди мүмкүн кийинирээк дагы айтарбыз. Эмне үчүн ушундай болуп кетти? Ал киши жалгыз кеткен жок, бир топ кишилер кетти, бирок жигитче кетишти алар. Позициялары туура келбей калганда, ал же бул маселелер боюнча анан жанакындай болуп эле каралап туруп алгандыгы а кишиге туура эмес. Ал уят маселе болуп калат. Андай каралабаш керек эле. Бирок буйрса бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан саясий партиясын каттайт. Буйрса, себеп каттабай коюуга эч кандай негиз жок. Ошон үчүн күбөрман болуп келгениңиздерге рахмат. Жерлерде иштерди катырышыбыз керек. Мына биздин талапкерлер турат. Бизди токтотуп калууга эч кандай негиз жок бүгүнкү күндө. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.